Биз азыр Гареев ботаникалык багында турабыз. Бул жер Бишкектин өпкөсү болуп саналат. Гареев ботаникалык багы 1938-жылы негизделген. Бул жерде миңдеген өсүмдүктөрдүн түрү өсөт. Бул жактан бөлүнүп чыккан кычкылтек менен биз дем алабыз. Мисалы үчүн ботаникалык бак Бишкектин чеке жагында жайгашканы менен бул экологияга аябай жакшы пайдасы тие турган территориялардын бири. Бул кандай десем, бул шаардын өпкөсү болуп эсептелет да. Өзүңүздөр билесиңер, мисалы үчүн канча бактар баягы кычкылтекти алып туруп анан кислород выделять этет эмеспи? Ошо кислородду көп чыгара турган аймактын бири да. Күн ысып турган чакта бияка келип таза або менен дем алганча эс алсаңыз болот. Азыр көлөкө жок, бактарактар жок жерде 30 градуска чейин ысып атат. Ал эми биякта салкын, бир 20 градустай бар го дейм. Бирок бияка келүүнүн негизги эрежелери бар. Бияка келгенде таштанды таштабаңыз, пикник уюштурбаңыз, себеби биякта кызматкерлердин саны чектелүү. Ошондой эле биякта эң негизгиси от жакканга болбойт, себеби биякта бактарактар көп болгондуктан от бат эле тутанып кетиши мүмкүн. Бул чоң катастрофага алып келет. Ботаникалык бактын Мөмө Жемиш лабораториясында эксперименталдык участоктун ичинде турабыз. Бул эксперименталдык участок бул атайын ушул сетка менен каалалган территориянын ичинде көчөт чыгаруу максатында иштейбиз да. Бул көчөт чыгаруу максаты жаңы сортторду чыгарып, жаңы сортторду көбөйтүп, ошол жаңы сортторду анан кийин биздин Кыргызстандын аймактарына таратуу максатында иштейбиз. Эмне үчүн бул ботаникалык бакты сактап калалы? Эмне үчүн биз ушу ботсатты канча жылдан бери, 5 жыл сайын илгертен бери келатат, ушул жерди кызыгып эле ушул жерди алып алып, кийинки үй салсакпы, аркыбекти деген пландарга биз каршы болуп, буну бербей жүрөбүз жерди. Бул жерди бергенде бул климатка аябай эле зыян болуп калат. Анан бул жерге мисалы үчүн мен көп жылдан бери иштейм. Иштегенден бери ботаникалык бакта Союздан кийин деп коелу, 90-жылдан бери ботаникалык бакка бир жакшы акча бөлүнгөн эмес да. Каражат керек, финансирование керек, штат ачылыш керек, акча бөлүнүш керек. Ошондо биз кичине кайра мындай жумуштар аткарылабы деп ойлойм да. Бул ботаникалык бакка негизинен эгемендик алганга чейин жакшы көңүл бурулган, бирок андан соң акча каражаты жетишсиз болгондуктан дээрлик каралбай калган. Бирок азыр биякты карасак, кичинекей көчөттөр отургузулган, бул ыктыярчылардын жардамы менен тигилген. Эгерде биз бул жакка жакшы көңүл бөлбөсөк, анда биз Бишкектин өпкөсүнөн айрылып калышыбыз мүмкүн.